Кетти. Урматтуу Жетиген айылынын тургундары, саламатсыздарбы? Сиздерге айтып коеюн дедим, жанагы кредитиңер боюнчачы. Эми элдин баардыгында кредит бар. Менде дагы кредит бар. Урматтуу Жетигендик туугандар, кайра кайталап айта берип, биз уже чарчадык. Мына официалдуу Жогорку Кеңеш палата карап, өкмөткө тапшырма берген. Бүгүнкү күндө улуттук банк баардык коммерческий банктардын баардыгына кимде кредит болсо, физический лицого, юридический лицонун баардыгына алынган кредитине 3 ай каникул берди. 3 ай каникул. Бул марттын 15-тен баштап апрель, май, июндун 15-ине чейин. 3 ай каникул эмнени билдирет? 3 ай каникул деген алган кредитиңиз 3 айга чейин токтойт. Үстүнө пеня кошулбайт. Штраф кошулбайт. Болгону ошол 3 айга мөөнөтүн узартып берди. Эгер туура түшүнсөңүздөр, бул мамлекет тарабынан сиздерге көрүлгөн чоң камкордук жана чоң жардам. Урматтуу Жетигендик туугандар, муну кайра козгой бербегилечи. Сиздерди эч ким чакырбайт. Мына кечээкү штабта дагы райондон аким официалдуу түрдө айтты, банктын өкүлдөрүн чакырып туруп. Элдерди биз изоляция кылып, үйдө кармап отурган шартта банкка чакырып туруп төлөтө турган болсоң, мыйзам алдында жоопкерчилигиң суралат деп туруп. Мен муну дайыр тасыктап айтып коеюн. Кредитиңер эч кандай 3 айга чейин төгүлбөйт. Пеня кошулуп калат экен деп тынчсызданбаңыздар. Үстөгү кетип калат экен, чөрний список болуп калат экен деп тынчсызданбаңыздар. Айтарым ушул. Кредитти экинчи козгобоңуздарчы, 3 айга чейин каникул. Болду. Урматтуу туугандар, да экинчи айтарым. Талап күндөн күнгө күчөп баратат. Талап күндөн күнгө. Күндөн күнгө жаңы талаптар келип атат райондук штабтан. Мына мен азыр Жетиген айылынын кире беришинде турам. Жетиген айылынын кире беришинде. Жетиген айылынын кире беришиндагы жерди чукуп блокпост уюштурдук. Элдик ыктыярдуу кошундар. Булар кимдер? Өзүңөрдүн эле балдарыңар. Депутаттар бар арасында, биздин жигиттер бар. Ушул биздин эл ушундай акыбалда турганда жардам берели деген балдар бар. Ушулар күнү түнү ушул жерде постто болот. Ылдый түшпөй эле койгула, ылдыйта эчтеке жок. Ылдыйта жыргаган турмуш жок, урматтуу туугандар. Бардыгы жабык. Эгер